болуп койдот көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн ушундай ачык жана сонун күн экен. Ойного уус гана келет. Силер да кыймылдуу оюндарды жакшы көрөрүңөрдү билем. О, мынакей. Жок, мунусу кыскараак экен. Жок, мунусу ичкерээк. Чү, күлүгүм, сен катуураак жүгүргүн. Болуп жаткан жарышта баарын жеңип ал бүгүн. Ой, Актан, салам. Салам, Акылай. Сен эмне кылып жатасың? Көрбөй атасыңбы? Байгеге чуркоого катышып жатам. Сенин айыңан аз жерден артта кала жаздадым. Ой, Актан, мен дагы чуркоого катышкым келет. Жок, чуркоо күч алды. Сен кечигип калдың. Актан, мен дагы сендей чуркагым келет. Уруксат берчи. Макул анда, келерки чуркоого катышасың. Бирок дегенде өзүңө аргымагыңды тандап ал. Ой, чоң рахмат Актан. Бирок аргамакты кайдан алам? Түгүнө турбайбы? Жок, мунусу сага чоңураак көрүнөт экен. Ме, муну алып көрчү. Карасаң, кандай мыкты аргымак сага тийди. О. Бизге эч ким жете албай. Бизге жете албай. Муну кимиси сындырыптыр. Кайсен баштар? Токто, саламатсызбы чоң ата? Карасаңыз биздин аттарыбыз кандай сонун экен. Көчөттөрдү сындырган силер турбайсыңарбы? Ай силер, чоң эле балдар, бирок бөбөктөрдө экенсиңер. Эмне болду чоң ата? Эмне экен? Эмне болду дейсиңерби? Силер көчөттөрдү сындырбадыңарбы? Кайсы көчөттөрдү? Сиз эмнени айтып жатасыз? Биз эчтекени сындырган жокпуз чоң ата. Кантип эле сындырган жоксуңар? Мунун аранда эмнеси? Бул биздин күлүктөрүбүз. Кана, берип турчу мага күлүгүңдү. Чоң ата, сиз эмне кылып жатасыз? Балдар, бул эмне кылганыңар? Эмне болуп кетти? Чоң ата, жакшылап түшүндүрүңүзчү. Эчтеке түшүнбөй жатабыз. Силер көчөттөрдү сындырдыңар да. Эмне экен? Сындырсак эмне болуптур? Биздин ойногубуз келген да. Силер эмне, чын эле эмне кылганыңарды түшүнбөдүңөрбү? Жок. Анда олтургула. Мен азыр силерге баарын түшүндүрөйүн. Мына, силер азыр бир нече көчөттү сындырдыңар. Бул болсо алардан эми эч качан дарак өспөйт дегенди билдирет. Сындыруу оңой эле. 1 мүнөттө кетпейт. Бирок дарактын өсүшүнө көп убакыт, бир нече жыл керек. Дарактар болсо, булар өтө маанилүү жана керектүү. Алар эмне үчүн керек? Мына, уккула. Жайкы ысыкта дарактар салкынды берет. Алардын көлөкөсүндө түшкү күндөн жашына алабыз. Кышында токой бизди суук шамалдан коргойт. Шамал болсо бактардын катарынан өтө албай калат. Куштар бактардын бутактарына өздөрүнүн уяларын салышып, балапандарын басып чыгарышат. Андан сырткары бактардын жалбырактары абаны кычкылтек менен байытып, дем алууга жардам беришет. Бул жөнүндө силерге мектебиңерде кийинчерээк толугураак айтып беришет. Бактарда дагы көп даамдуу жана таттуу мөмөлөр пайда болот.
алма, алмурут, өрүк, алча, булардын баары дарактарда өсөт. Ой, алча вареньесин аябай жакшы көрөм. А мен болсо өрүктүн вареньесин. Мына, көрдүңөрбү? Бул таттуулуктардын баары бактарда өсүшөт. Андан сырткары бактарды курулуш үчүн пайдаланышат. Алардан эмерек, көп керектүү жана пайдалуу буюмдарды жасашат. Туп-туура. Биздин үйүбүздө стол менен стулдар жыгачтан жасалган. Карасаңар, мына дагы отургуч. Тигине, устун. Ооба, көрдүңөрбү? Жыгачтан канча керектүү жана пайдалуу буюмдарды жасоо мүмкүн. Бактардын дагы бир аябай маанилүү иши бар. Алардын тамырлары жерди бекемдейт. Былтыркы жер көчкү айылыбыздын четиндеги үйлөрдү бир заматта көчүрөйүн деп калганы эсиңердеби? Ооба, эсибизде. Ошондо жүрөгүбүз түшүп калбадыбы? Тиги жер көчкүнү эмне кармап калганын билесиңер да. Ооба чоң ата, баягы эле бактарда. Биз атайын айылдын четине жерди тамыры менен бекемдесин деп бактарды отургузуп албадыкпы? Алар жер көчкүгө тоскоолдук кылып, андан ары өткөзбөй койбоду беле? Бактардын биз үчүн кандай пайдасы жана маанилүүлүгү бар экендигин эми көрдүңөрбү? Эгерде бактар жок болсо, эмне болоорун элестете аласыңарбы? Ооба, элестете алабыз. Ой, корком. Ошондой деңиз чоң ата. Бактар жок болсо, аябай жаман экен. Мына, көрдүңөрбү? Силер болсо бүтүн 4 көчөттү оңой жана ойлонбостон эле сындырып салдыңар. Алардан чоң, керектүү бактар өсүп чыкмак. Чоң ата, биз билбептербиз. Биз экинчи мындай кылбайбыз. Бирдемени дагы оңдосо болоорун көрөлүчү. Айланаңардан бир нече жип менен таякчаны издеп тапкылачы. Даракчаларды оңдоп көрөлү. Мынакей, оңдолгондой болду. Эми бир нече күн сугарыш керек. Жана ал кулап түшпөсүн деп байкап туруш керек. Колуңардан келеби? Ооба, чоң ата. Эми биз аларды багып турабыз. Чоң ата, биз сынган көчөттөрдүн ордуна жаңыларын тикпейлиби? Ооба кулунум. Бирок баарынын өз убактысы болот. Даракчаларды жазында тигиш керек. Азыр тиксең өспөй калышат. Макул чоң ата. Жазында келип, жаңы көчөттөрдү тигели. Досторубуздун баарын айтып, даракчаларды тиккенге жазында бирге келебиз. Ошондой кылгыла. Кана эми, бактар кандай маанилүү жана керектүү экендигин түшүндүңөрбү? Албетте чоң ата, эми билдик. Көчөттү башка сындырбайсыңарбы? Жок чоң ата, башка антпейбиз. Бактар кандай маанилүү жана пайдалуу экендигин баарын айтып беребиз. Башкаларга дагы сындырууга жол бербейбиз. Аныңар туп-туура балдарым. Сындыруу оңой эле, бирок бирдемени түзүүгө, курууга жана өстүрүүгө абдан көп билүү жана чыдамдуулук талап кылынат. Балдар, силер эми бактар жөнүндө билесиңерби? Аларды сындырбайсыңарбы?